Саламатсыздарбы, урматтуу YouTube каналыбыздын көрөрмандары. Бүгүнкү эфир кызыктуу гана эмес, ар бириңиздер үчүн пайдалуу да болот деген ишеничтебиз. Анткени биз бүгүн маекке абдан кызыктуу бир айымдын үйүнө конокко келдик. Ал дүйнөлүк деңгээлдеги спикер, тренер, ийгиликтүү болуунун сырларын эң жакшы билген. Ошону бизге үйрөткөн мыкты айым Асель Сыдыкова. Саламатсызбы, Асель айым? Саламатчылык. Мен сиз менен таанышканыма абдан кубанычтамын. Сиздин убактыңыз мындай саатына чейин аябай так бөлүштүрүлгөн экен да. Ошонун ичине бизге да убакыт бөлүп, сунушубузду четке какпай, кабыл алганыңыз үчүн биринчиден ыраазычылыгыбызды билдиребиз. Негизи эле убакытты кандай пайдаланасыз? Графигиңиз кандай? Эң биринчиден чоң рахмат, Азиза. Мен кубанычтамын. Бүгүн ошо мен бөлүшкөн сырларды, жоопторду эгер ошо ар бир айы көрүп аткан, бүгүнкү көрүп аткан көрөрмандар, айымдарга эгер пайдалуу болсо, анда мен кубанычтамын, албетте. Эми убакыт жөнүндө колдонуш, бул албетте ийгиликтүү адамдар убакытты колдонушканы билиш керек. Анткени сен убагыңды туура эмес колдонсоң, убактың башка мындай туура эмес, же майда чүйдө иштерге кетип калат да. Анан сен жана койгон кыялдарың, максаттарыңарды жете албай калат да адам кишичи, эгер туура колдонбосо. Сиздин иш графигиңиз кандай бөлүштүрүлгөн? Аябай жыш болсо керек, э? Эми жок, азыркы учурда бүгүнкү жашоомдо албетте жыш эмес, бирок анткени мен көп жыл мурун өзүмө айткан болчумун. Мен ошо Кыргызстанда чоңоюп, анан Лондонго көчкөндө мен айткам да өзүмө, мен бир 5 жыл аябай катуу иштейм. Ошо бүт ийгиликтерге койгон максаттарыма жетем. Чтобы деген келечекте мен көп убактым ошо үй бүлөдө болсун да. Мен үй бүлөмө жакшы көргөн жана хоббилерге, проекттерге, башка биздин Кыргызстанда элиме жардам бергенге ошондой максат менен. Андыктан мен эми көбү биз саякатта эле жүрөбүз үй бүлө менен. Биз жакшы көргөн иштерди жасайбыз, проекттерди курабыз. Анткени бүгүн мен жана алган бүт билимди, опытымду ошо Кыргызстанга мен эмне үчүн келдим, кайра кайтып Англияда ошо 15 жылдан ашык жашап жүрүп, анткени мен түшүнүп атам да, биздин кыргыз элибиз канчалык ошо билимге азыр суусап турат да, туура билимге. Жөн эле билим эмес, ар кандай, бирок туура билимге аябай суусап турушат. Анткени мындай потенциал элде бар, бирок бир аз туура билим керек болуп атат. Ошону мен Англияда көп жылдан бери иштеп келип, кайра Кыргызстанга кайтып келдим. Ошонун баарын бөлүшүп, ошо биздин элибизге жардам берип, алар да ошондой бир жана туура принциптерди, анан жана эме акчаны колдонгон, жеке каржыңды башкарган, тууралуу ошо билимдерди колдонуп, алар да ошондой өздөрүнүн жашоосуна пайдасын тийгизип алсын деп. Сиздинче баягы азыркы Асель Сыдыкова болгонго чейинки басып өткөн жолуңуз абдан кызыктуу да. Мисалы мен ошол нерсени канча жолу уксам деле тажабайм да. Тескерисинче баягы болот го, мындай мотивацияң түшүп бараткан кезде баягы окуяны укканда эле кайра шык бере турган нерсе да. Ошол эле бир эле окуяңызчы. Ансыңарындай баягы биздин каналдын көрөрмандарына дагы ошол баягы сиз чоңойгон кичинекей Ак Түздөн Лондонго чейинки жолуңуз жөнүндө да бир жолу кайталап бербейсизби? Мен кээде күлүп калам да, ошо Кыргызстанда бүт баары уже билишет болуш керек менин ошо өмүр баянымды. Бирок кыскача айтканда, мен деген жөнөкөй эле кыргыздын кызымын. Бишкекте төрөлгөм, бирок кичинекей Ак Түз деген айылда чоңойдум. Атайын фабрикада иштеп келди. Анткени Союз убагында биз ошо Ак Түз деген биздин айылыбыз московский обеспечение болуп, бүт баары орусча болчу, мугалимдер да орусча, садик да орусча, мектебибиз да орусча, бүт орусча. Мен бүт кичинекей кезим ошол жакта өттү да. Анан бирок чоңойгон кезинде, чоңоюп аткан кезде мен өзүмө суроо берип баштаганда, ошо кантип биз жана сериалдарды көрүп атыпчы, жана бразильский сериал Просто Мария, анан Богатые тоже плачут, ар кандай бир Рабыня Изаура деген ар кайсы сериалдарды көрсөтчү го ошол убактыда. Анан мен да ойлончумун, эмнеге бизде ошондой мындай
кандай бир жакшы кийим, мындай чоң үйлөр, мындай машинелер же саякаттабайбыз деп ойлор келип баштаганда, ошондо эле мен максат коюп баштадым. Ошо мен чоңойсом бир аябай бир ийгиликтүү болуп туруп, ата энемди ошо бүт баарын алып берип, дүйнө жүзүн көрсөтүп, аларды саякаттап, саякатка чыгарып, баарын алып берсем деген ошондой максат коюлган да. Анткени мамам ошо биз 4 балабыз, мамам түнкү саат 3кө чейин, эртең менен баарынан эрте турат, кечине бир саат 2-3кө чейин кир жууйт, нан жабат. Бүт ошо үй акатын жасап эле эң кеч жатып, баарынан эрте туруп, ошонун баарын көрүп атып, мен да аябай эметкем да. Кыялданып, ошо мен апама ошонун баарын даяр болуп жашаган жашоого, аябай сонун жашоого татыктуу деп туруп ошондой кыял койгом да. Анткени мисалы кээ кишилер жашай беришет, бирок алар ойлонбойт да. Эгер ичинде бир аз жүрөгүндө ошондой бир максат же кыял пайда болсо, ошол максатка барыш керек да, аны унутуп койбой, таштап койбой, кайра ичине эметип салбай, ошондой эгер максат пайда болуп атса, анда кыял, анда деген ошо аракет кылып жасап башташ керек. Ошентип мен чоңоюп, анан кийин университетке барып, англис тилин инфака окуйм деп чечтим. Бирок ал кезде инфака же өзүң өтөсүң, же контракт кымбат. Мен акча жок да контрактка ата энемде. Мен деген өзүм подавать этип экзаменди, бүт экзаменди эметип салдым. Өткөн жокмун ишалса, өтө албай калдым. Контрактка акча жок. Орус филологиясына кирдим. Аны бүтүп туруп, дипломду мамама алып келип карматып туруп, анан мен өзүм Америкага барам деп чечтим. Америкага жеткен жокмун, жете алган жокмун. Лондонго бирок келип калдым, ошо ал 2000-жылдары да, ошо башында. Мен жаш кызмын, келип Лондонго эчтеке жок, же акча жок, же билим жок, же англис тили жок. Албетте эч ким жумушка да албайт. Жөнөкөй эле мигранттардын жашоосу. Идиш жууч болуп иштеп баштадым. Ошентип эле бара-бара, бирок жана айткандай эле ичимде ошо кыялым ар дайым, анан толук ишеним да. Кээ адамдар кайра айтып атпаймынбы, сураганда эмнеге биз жете албай атабыз, эмнеге бир адамдарга алар кадимкидей аракет жасап жетишет, бирөөлөр жете албайт. Анткени деген толук ишеним болуш керек. Толук ишеним деген бул деген кандай кыйынчылыктар болбосун, мен деген ушу койгон максатымдын аягына чейин чыгам депчи. Кандай кыйынчылык болбосун, кандай ошо жашоодо мындай ылдый өйдө болбосун, кандай кишилер сага андай болбойт, ал реалдуу эмес деген сөздөр болбосун, сен деген ошо толук ишеним менен барыш керексиң да. Албетте Алла Таалага да толук ишеним болуш керек. Анткени мен өзүмдүн күчүмө гана таянган жокмун. Өзүмдүн күчүмө эле таяна берсем, мен кыйынмын, мен жасай алам десем, анда адам киши анда да жете албайт. Анткени Алла Таалага да ишенип мен сурандым да күнүгө. Мен анда же билбейм, же намаз окуганды билбейм, же мага Алла Таала жөнүндө эч ким айтып бербесе, же кандай намаз кыл, эчтекени билбейм. Анткени мага эч ким дават да кылган жок, же үйрөткөн жок. Ал кезде советтин убагында андай эмелер жок болчу да. Бирок ошондо эле мен түшүнгөм да, ошо мага деген мен сурандым да, ошо анда Кудайдан депчи. Сурандып күнүгө тилеп, Кудай мага жол көрсөтчү, кандай кылыш керек, эмне кылыш керек, мен туура кылып атамбы, мага бир эме поддержка керек болуп атат деп. Кимден суранасың? Анткени Лондондо жүрсөм, же досум жок, досторум жок, же тааныш жок, же туугандар жок, эч ким жок болсо кимден суранасың? Же телефонумда единица жок болсо, жана ата энеме чалып, же сиңдиме чалып, же подружкаларыма чала албасаң, же туугандарыңа чала албасаң, же тайкеңе чала албасаң, телефондо единица жок, кимден суранасың? Алла Таала эле бар, болду. Алла Тааладан күнүгө тилеп, күнүгө аракет кылып, идиш жууйм, барып туруп библиотека чуркап барып китеп алып келем аяктан. Жана бүт миллионерлердин китептерин. Же аны окуганга англисче окуй албайсың, словарьды алып аласың, жанакы котормочу эмен. Аны менен окуп, анткени деген мен издеп жүрдүм да, ошо китептерде балким ошо жазган кишилер, эми ийгиликтүү адамдар, алар билишет уже өткөн жолду билишет. Эми мен жаңыдан велосипедде эметпейин деп туруп мен ойлодум да, ошо балким алар ошо китептеринде бир жооптор бар депчи. Мен ошентип изденип китеп окуйм, суранам, Алла Тааладан тилейм, өзүмө аракет кылам. Ошентип мен
Лондондо жүрүп бир компанияга келип калдым. Ошондо кечиресиз, англис тилин кандай деңгээлде билчү элеңиз? Ошончо китептерди окуганыңызга караганда. Мектептин эле ошо деңгээлинде, мектепте үйрөтөт го ошо англис тилин, ошондой эле. Ошондо түшүнчү элеңизби жана чоң китептерди? Бир аз жок түшүнбөй, бирок жана словарь менен, котормочу эме менен, китеби мененчи. Словарь менен колдонуп, ошо менен бир баракты кечке окуп, пока аны түшүнгөнчө анан жазып алып андай. Эми бул деген кичинекей болсо да бирок аракет да, аракет. Бул деген кадамдар да. Кадамды таштабасаң күнүгө кыялыңан алыстап кете бересиң да. Андан ары эми биздин, мен айтып атам, кыргыз элибиз биз ишке кыйынбыз да. Вот канча улуттарга бүт дүйнө жүзүнө кыдырып келип, семинар өткөрүп келдим, окутуп келдим, канча чакырышат. Мына азыр иншаллах да конгресске да барам, апрелде чоң конгресске чакырышты. Бүт дүйнө жүзүнөн ийгиликтүү бизнесмендер чакырылды. Ошол жакта чоң конгресс болот. Бирок биздин кыргыз элим, биз аябай бышыкпыз да, бышыкпыз. Ишке да, жумушка да биз кыйынбыз. Керек болсо любой мамлекеттен биз окат жасап кете алабыз да. Андыктан мен дагы бүт ошо күчүмдүн баарын ошого жумшап, көп билим алып алам деп англис тилин тез үйрөнүп алдым мен. Анткени аякта кыргыздарда мен билчү эмесмин, бирөөнүн да кыргыздар жок. Айла жок англисчеде сүйлөп баштайсың, англисче үйрөнүп алдым. Анан кийин мен айтып атпаймынбы, жана мен китебим чыкпады орусча, делай свою часть, вселенная сделает все остальное дегенчи. Эми кыргызчасы жана сен өзүңдүн аракетиңди жасасаң, эми Алла Таала калган баарын өзү тейлеп коет да, өзү жасап коет. Андыктан мен өзүмдүкүн жасап жүрдүм, колуман келишинче ошол убактыда. Кел адамдар, мен эмне, менден каяктан бай болмок элем, каяктан ийгиликтүү болгом, мен биякта мигрант болуп жүрөм, идиш жууп жүрөм, эми каяктагы мен эме жетмек элем деген ой менен жүрсө, албетте эчтеке болбойт. Бирок мен деген өзүмдүкүн, ошо менден мага тиешелүү аракеттерди колуман келишинче күнүгө жасап аттым да. Компанияга туш болуп калганыңыз да кызыктуу го ошо жөнүндө. Ал деген мен ошентип идиш жууп жүрүп, бир бала багып иши кылса, ар кандай отелдердин эме комнаталарын жууп жүргөндө ошондо бир няня да болуп иштеп жүргөм, бала багыпчы, бала карап. Ошондо бир СМС келип калды да, анда WhatsApp эчтеке жок. Ошо СМС келип калып, жазылып турду да, ошол жакта Национальный конгресс успешных бизнесменов. И Бася, как раз ошол да, азыр мен апрелге бара турган, бул уже ежегодный болот да, ал ушу канчанчы жыл, 2008 жылы конгресс, ошондо мен катышкам. Элестеткиле канча жылдан бери ошол конгресс өтүп атат да. Анан ошо биринчи конгресс экен да, ошондо алар. Анан каяктан СМС каяктан барып калды? Мен ошону айтып атпаймынбы, Алла Таала өзү жиберип койду окшойт. Анткени деген анда мен эч кандай эмеге подписаться эткен жокмун, эч кандай бир платформа же площадка же болбосо билбейм, иш кылсам ошондой рассылка келип калды да, СМСти окуп эле. Анан мен сразу билет алам деп чечтим. Мен айттым да өзүмө, мен ошол жака барыш керекмин деп билет алдым. Эң арзан сатып алып бардым конгресске. Барсам 8-10 миң киши толтура зал. Мен эң акыркы орунда отурам, анткени эң арзан билетин сатып алып. Ошондо эле чыгып баштап спикер, эми азыр бүгүнкү күндө көп го, ар бирөө коуч, баары эле тренер, баары эле бирдемени үйрөтүп атышат. Андай жок, ал убактыда андай TikTok жок, Instagram жок, мындайды көрө албайсың. YouTube деле билбейм, жаңы эле башталганбы, же баштала элекпи ал убактыда. Мен отуруп алып, алар чыгып ошентип выступать этип, сахнага чыгып айтып берип атышат. Аябай бир кызыктуу бизнес жөнүндө, анан ийгилик жөнүндө, акча жөнүндө айтып берип атышат. Мен отурам, тем эле көзүм төрт дегендей, башым ачылып, мээм ачылып, баарын угуп, анан мен түшүндүм да, мага көрсө билим жетишпей атыптыр да депчи. Мындай аракетим бар, тем эле иштейм деген эмем бар, мотивациям бар ичинде. Жасайм, жетем, кыйратам деген эмем бар, бирок билим жок болуп атыптыр да. Билим жок болсо адам киши жанагы эме болот го, белка в колесе дегендейчи. Чуркап баратат, жана хомячок эменин ичинде бар го, чуркап баратат, ал деле катуу иштеп атат демелетер, бирок эч жака келбейт, кайра эле баягыдай. Ошондо мен түшүндүм да, мага деген билим жетишпей атыптыр да депчи. Ошо билимди алам деп ошондо чечкем. Анан семинарга келип, семинардан бир орус группа келип, алардын мен да семинарга келдим, семинар башталат деп отурсак күтүп, бир паста мен орусча сүйлөп аткандардын эмесин угуп калдым да, алар. Анан кийин мындай эметсем,
алар бир жөнүндө мынтип эле тим эле сүйлөшүп эле аябай кайгырып бирдеме, анан сурасам что случилось десем, ошондой биздин переводчубуз келбей калды, биз ошо Лондонго учуп келдик семинарга, андай мындай дейт. Анан мени ошо которуп бер деп сурап, бизге мындай переводчик болуп берилечи депчи, орусча которуп берилечи, силер англисче билет экенсиздер деп менден суранып, анан мен аларга которуп берип орусчага. Ошол күнү мен айтып атпаймынбы, өзүңдөн келген, колуңан келген аракет кылып, жасап, анан туура жерде, туура убактыда болуп калсаң, анда деген Алла Таала калганын баары өзү жасайт да. Анан мен көрдүңөр, туура жерде, туура убактыда болдум. Анткени деген бул кайра мындай да, кээ бир кишилер кайра сурайт. Асель, ошо силер айтасыздар, туура жерде, туура убактыда болушуп калыш керексиңер. Кантип аны мен билем, туура жерде, туура убакта депчи. Бул деген мындай да, силер ачылган мисалы Алла Таала бизге ар дайым бир эшикти ачып турат да, мүмкүнчүлүк кылыпчы. Бир адамдарга жолуктуруп коет бизди, дагы бир мындай ар кандай мүмкүнчүлүк. Бирок адамдар ошол мүмкүнчүлүктү ар бир адам колдоно албайт да. Ошо мүмкүнчүлүктүн ичинде мүмкүнчүлүктү көрүшпөйт да, ачылган эшикти көрө албайт да ошол ичиненчи. Анан кийин, мен даяр эмесмин, эмкиде акчам жок азыр, мен азыр убактым жок, анан ар кайсы шылтоо айтып эле, ошо ачылган эшикти, мүмкүнчүлүк, Алла Таала өзү берген мүмкүнчүлүктү кишилер колдоно албай калат да. Анан албетте эшик жабылып калат. Анан Алла Таала кайра дагы бир мүмкүнчүлүк берет. Ага да же кире алышпай, же көпкө созуп коюшот, же ар кайсы кайра шылтоо эмелерди айтып башканда, ошондо кайра эшик жабылып. Ошентип адам киши жашап жүрө берет, бир күнү карыйт да, анан кийин болду, өлүп калат. Эгер эми бактылуу болсо, кары жашка чейин жетсе. Жетпесе, анда жаш кезинде эле кетип калат, эчтеке жетпей эле, эчтеке эч кандай ийгиликке. Же пайдасы, өзүнө пайдасы жок, үй бүлөсүнө, же элине пайдасы жок, эчтекеси пайдасы жок болуп, адам киши кетип калат экен келди. Андыктан туура жерде, туура убактыда болуш үчүн мүмкүнчүлүктү колдонушка бериш керек. Мен да ошо семинарда болуп калганда, мен туура жерде, туура убактыда, анткени мен деле айтсам болмок да, мен идиш жугуч менен домработница, мага ошо суутуп коюптур ошондой конгресске. Аякта жалаң бизнесмендер барып атса, ошондой кыйын англичандар барып атса, бир да мигрант жок арасында келгендер. Мага эмне суутуп коюптур деп мен деле айтсам болмок да. Мен китеп окусам деле жарайт мага. Мындай эмкиде барам, макул, эмкисине деп койсом деле болмок да мен да. Бирок акчам болгондо, ошол кезде акчаңыз деле жок. Акча да жок. Аны карызга алып, жанагы няня болуп иштеген подружкаларым, алардан да карыздап алып, кичинекей эле 35 фунт. Азыр ойлонуп көрсөм 35 эле фунт, кичинекей эле акча, 3,5 миң сом да ошондой убакыт эмесичи. Аны да акчам жок, аны да карызга алып. Бирок ошол мүмкүнчүлүктү мен колдондум да. Мен айттым, жок, мен карызга болсо да акча таап туруп барып окуйм, мен билим алам. Мен билими жок, мен эмне жасайм? Кайсы эмне, канчалык мен түм эле ичимен күйүп, от алып түм эле кыйратам десем деле, билим жок болсо кайсыны кыйратмак эле деп ошондо билим алып, анан туура жерде, туура убактыда жана орустарда мага жолугуп калды, которуп берлечи, жардам берип койгулачы депчи. Аларга да жардам берип койдум. Ошол убактыда ошо чоң компаниянын ээси, ошо Вероника ошол жакта болуп калыптыр да. Ал да мени көрүп, байкап, бул кыз кыйын кыз экен. Переводчиктер тим эле 4төн бирин алмашып которуп атса, бул кыз жапжалгыз отуруп алып, анан кийин которуп атат депчи. Ошол кезде англиски жакшы эле билип калгансыз, Англискиди билесиң да албетте, анткени деген ушу 1 жылбы, 2 жыл болду жашап калдым да. Ал англискиди албетте жакшы билем да. Анын үстүнө мен орусча филологияны бүткөм да. Орус тили да кыйын. Бул англискиден орусчага которуп аттым да мен. Которуп, ал да мени байкап көрүп, сен кыйын кыз экенсиң депчи, сен жалгыз эле которуп койдуң буларга. Переводчик мыкты, аябай мыкты переводчик экенсиң деп, ал дагы мага эртеси күнү менен учуп барчы дейт эмегечи, Мюнхенге. Мен которуп бүтсөм, мен айтам, ошо которуп аткандачы, ошо күнү 3 күн котордум, ошо семинар 3 күн өттү. Орустарга. Анан кийин бүткөндөн кийин айтып атпаймынбы, баары сценага чуркап барса, сахна жакачы, спикер менен сүрөткө түшүп алалы, андай мындай автограф алалы десек, орусча биздин орус делегациясы артка чуркап баратат да, мен көздөй. Чуркап барып, мени кучактап,
Асель дейт, мы не слушали деги спикерди Харва экерем, мы слушали тебя деп туруп алар мени кучактап. Анан ошо күнү бир мындай Кытай бою кичинекей бир айым келди да мага келип ошондой записка столума коюп койду. Записканы окусам эле запискада жазылып турат. Can you fly with me to Munich tomorrow to translate to this Russian millionaire? Мен менен эме Мюнхенге эртең учуп бара аласыңбы? Бир переводчик керек эле дейт, бир орус миллионерге дейт. Анан мен туруп, мен переводчик турбаймынбы деп. Ошо звонить этип жумуштан чыгып атам десем, иштеп аткан үй бүлө домработец. Кандай, мен переводчица турбаймынбы деп. Эртеси күнү биз уже Мюнхенге учуп барганбыз, ошол жактан да перевод кылып. Ошентип алар мени компаниясына алып мени чакырды. Асель, сен келип компанияма иште, сен аябай кыйын кыз экенсиң, ошондой сендей кыз биздин компанияга керек. Мен айттым, бирок мен переводчик эмесмин да, чыныгы айтсам, мен сатканды билесиңби дейт. Мен айттым, мен баарын үйрөнүп алам. Мен колуман баары иншалла келет. Силер мага ошондой мүмкүнчүлүк берсеңер, мен деп туруп, ошо компанияга баштадым. Success Resource деген лондонский офисте баштадым. Жөнөкөй эле сатуучу болуп келип, анан жарым жылдан кийин эң мыкты сатуучу болуп мага Вероника Титан теги сатуучу департаменттин директору кылып койду. Анан директорудан кийин анан жакшы эмени эметип атып, анан британский офистин директору болдум. Анан бүт европейский региондун башчысы болдум. Ошентип аябай мындай мыкты карьера түзүлдү. Альхамдулилля. Ойлогон жерден, Жок, күтпөгөн жерден да мындай. Эми мен күтпөгөн деген дей албайм, анткени мен күткөм ошонун баарын. Мен күттүм ошонун баарын, билдим, ичимен ишендим, мен тиледим Алла Тааладан. Мен кандай бир, мен айтып атпайм, толук ишеним, ал мурун эле болчу. Мен билгем да ичименчи, мурун эле билип жүргөм, что иншаллах мен ошондой ийгиликке жете алам депчи. Ошол толук ишеним көп адамдарга алар ошо толук ишенимге келе албайт. Эмнегедир адам киши идиш жууп атса, анан аябай мындай кедей жашап атса, алар өзүнүн башында мындай элестете албайт. Мен пентхауста жашай алам, мындай ошондой канча деген бизнесте дүйнө жүзүн кыдыра алам деген кандайдыр алар өзүнө ошондой уруксат беришпейт да, уруксат беришпейт өздөрү. Бирок аны деген көрбөйсүңөр, Алла Таалага баары англисче айтайын деп аткам, possible. Баары возможно да. Эч кандай эме жок да. Адам киши өзүн чектеп алат да. Өзүн мына коробкага киргизип алып эле мен муну жасалам, жасалбайм деген эметишет да. Бирок сен Алла Таалага кайрылып туруп ишенсең, өзүңдүн аракетиңди кылсаң болду. Калган баары көрбөйсүңөр, айтып атпайм, жөнөкөй эле Кыргыздын кызы, мен көп деле мен же мындай тааныштар болсо мени киргизип койгон, же тим эле кыйраткан образованием болсо лондонский же английский, андай жок болчу да. Бирок ошончо да, бирок мен компанияга чакырып келгенде мен чындап айтсам, мен ушу баарынан көп аракет кылып иштедим да ошо компанияда. Анткени кээрлер эми мүмкүнчүлүк ачылганда деле, эшикке киргенде эле ал мүмкүнчүлүктү эптеп эле колдонуп же кетирип ишет да, колунан кое берип коюшат. Мен жок, мен кирдим, мен түшүндүм да, мага эшик ачылды, мага мүмкүнчүлүк берилди. Алла Таала мага мынакей мен жана суранып жүргөн дуаларыма ал мага мынакей макул деди да. Эми мен деген ошону колдонуп калышым керек деп туруп, өзүмдү мен аябай көп, мен айтпайм, мен офиске баарынан эрте келчүмүн, баарынан. Мен эң биринчи офиске кирчүмүн, эң акыркы офистен чыкчумун мен. Анткени деген мен элестем, мен кыргыз кызмын, булар англичандар, үй бүлөсү бар, үйлөрү бар, кийимдери сону бүт уже даяр. Менин эчтекем жок. Мен албетте баарынан көп иштешим керек деп, мен да баарынан эрте кирип, охранниктер баары мени таанычу. Асель, сен кайра биринчи келдиңби? Oh, Hazel, you're first again. Oh, you last again деп кетип атканда. Биринчи келип, акыркы кетип, отуруп алып жана китептерди окуп, жана жакшы эң профессионалдар офисте иштеген, алардын жанына отуруп угуп, алар кандай сүйлөп атышат, эмне болуп атышат, кандай болуп атышат, кандай кийинип атышат, кандай отурушат деп туруп, ошонун баарын албетте биринчи келгенде көбү күлүшөт, командага көп киргизишпейт өзүнүн кругуна. Анан сен эмете албайсың дешет, мындай ар кайсы эмелерге. Бирок мен аларга анткени айтып атпайм, кайра эле менин максатым чоң. Мен ийгиликтүү болушум керек, мен ата энемди бүт
дүние жүзүн көрсөтүш керекмин, аларга баарын алып бериш керекмин. Алар түрүү кезинде, жаш кезинде, пока алардын күчү бар, желаниясы бар кезде баарын жасап бериш керекмин деген максат менен. Андыктан мен баарын ошентип жасап, албетте сен баарынан кыйын иштесең, көп иштесең, туура иштесең, мээңди колдонсоң, анан жөндөмдөрдү алсаң, анда албетте мен ошентип эң мыкты продавец болуп чыктым да. Ошол компанияда азыр деле иштейсизби? Жок, ал компанияда мен азыр өзүмдүн компаниямда 3 бизнесimiz бар. Анан 3 мамлекетте. Казакстан, Кыргызстан, Англияда дагы. Ал деген мен компанияда бирок 8 жылдан ашык иштедим. Ошо компанияда бүт карьера түздүм. Ошол жактан мен бүт ийгиликтерге жеттим. Аяктан да аябай жакшы киреше таптым. Анткенде аякта чоң компания, аякта мен руководительский должностьта иштеп, алар акчаны алып келип инвестицияны Кыргызстанга кылдым. Бүт спикерлерди алып келип, Роберт Кийосакини алып келип бул жака биздин элибизге мүмкүнчүлүк берип окуганга. Анткени деген билим, ошо билим эң негизгиси экен да. Билим жок болсо адам киши айтып атпайм, канчалык аракет кылсын, ал аракет көрүнбөйт да таптакыр, эгер туура билим менен аракет кылбаса. Ошо жана жогору айтып кеткендей, сиз ушул максаттарыңыз, ушул ата энемди бардар жашоого жеткирем, баарын көрсөтөм дегенден башталды да. Ал кыялдарыңыз ашыгы менен ишке ашты да азыр. Же ашы электери да барбы? Жок, альхамдулилля, мен керде мен мынчалык шүгүрлөрдү айтам Алла Таалага. Анткени деген мен бүгүн өзүмдү аябай бактылуу айым деп сезем. Анткени бүт мен ошо койгон кыялдарым, максаттарым Аллага шүгүр баары орундалды. Анткени ата энем бүт саякаттады, дүние жүзүн көрүп келишти. Алар Англияда жашап келишти жарым жыл, Испанияга да, Италияга да, Францияга да, Парижге да, Сингапурдагы бүт каяка бүт дүние жүзүн көрүп келишти. Ата энем шүгүр ошол максатым бар болчу. Аларга эми бүгүн бүт алар эмне өздөрү каалаган баарын аларга алып бердим. Үй бүлөм да жакшы, үй бүлөм да бар. Шүгүр жолдошум да аябай жакшы. Кызым да бар. Баары жакшы да. Эми азыркы учурда негизгиси максатым эми бул деген Алла Таала менен жакшы мамиле түзүү, көбүрөөк ушу жана духовный жагынан өнүгүү. Бул менин ошо эмемде эң негизгиси. Анткени деген кандай болбосун, Азиза, бул эмнеге мындай карап көрсөңөр, мен ойлондум да, эмнеге мен ошо биздин кыргыз элимди мындай финансылык ийгиликке жетсин деген мага ошондой эмем бар да. Анткени деген финансылык ийгиликке жетсе адам киши, анда уже көп ошо акчаны кечке ойлоно бербей, проблемалар менен ичинде ошо быша бербей, уже Алла Таала менен мамилесин түзүп баштайт. Ал башка эмени ойлонуп баштайт. Бул жашоо аябай кыска да. Аябай кыска. Мен таң калам, кээ бир адамдар мына жашаганда как будто ошо бир 1000 жылга чейин жашагандай жашай беришет да. Аны такыр ойлонбой жүрөт. Что, бул жашоо кыска, мына эртең эле өлүп калабыз. Бул негатив эмес. Мен бурун айта беречүмүн, бирөө айтса мага, бул жашоо кыска, анан мен айта берчүмүн, эмне негатив айтып атасыңар депчи. Бул деген негатив эмес, бул факт. Биз баарыбыз бир күнү албетте кетебиз. Бул жашоо аябай кыска. Ошон үчүн ошо кыска жашообузда өзүңдүн потенциалыңды, таланттарыңды колдонуу, потенциалыңды колдонуу, ийгиликке деле жеткен жакшы. Эмнеге ийгилик бай болгон жакшы? Анткени сен ийгиликтүү бай болсоң, сен башка адамдарга жардам бере аласың, туурабы? Кол суна аласың. А эгер сен өзүң ийгиликтүү эмес болсоң, сен башка эмес өзүңө даже жардам бере албайсың. Андыктан ийгиликтүү, менин программам мисалы миллион карай миссия бүгүн шүгүр, Аллага шүгүр, мен мынчалык бактылуумун. Анткени канча деген уже эми долларовый миллионер болбосо деле сомдук миллионерлер болуп атышат да. Эми сом менен деле бул аябай чоң ийгиликке жетип, Асель эже рахматын айтып, сиздер ошондой бизге мээбизди алмаштырып, таптакыр биздин жеке каржыбызды туура колдонгонду үйрөнүп, бизге эметип атасыңар деп. Ушуга байланыштуу суроо да. Мисалы сиз ошол каржы жагынан аябай ийгиликтүү болуунун мыкты адиси деп койсом болот да. Опытыңыз бар дегендей. Анан ушул ийгиликтүү болуунун формуласы барбы, болсо кандай?
ийгиликтүү боло турган формуласы эми ар кандай именно акча жагынан акча жагынан болгондо эң биринчиси сен деген туура ой пикирлер болуш керек, туура ойлонуу. Эгер адам киши туура ойлонбосо, ар дайым ойлору чачырап кете берсе, же туура эмес жолго боло берсе, же негативге кете берсе, албетте эми кантип каржы жагынан ийгиликтүү боло берет. Андыктан эң биринчи ошо өзүңдүн ойлонуу жолдорду алмаштырып, өзүң кандай ойлонуулорду алмаштырыш керек эң биринчиден. Экинчиден бул деген айкындык жана тактык. Эгер адам киши өзү билбесе канча акчасы тапкысы келет, канча ошо ар бир айда канча киреше тапкысы келет, же бир жылда билбесе, анда да адам киши жете албайт. Адам киши айкындык, тактык болуш керек экинчиден. Үчүнчүдөн бул деген финансылык чырмастат. Анткенде финансылык чырмастат өтө төмөндө болсо, анда адам киши ар дайым кичинекей эле акча алып турат. Бул үчүнчү. Төртүнчү, бул деген даяр болуш керек ошо чоң акчагачы. Чоң акча жөн эле ар бир кишиге келе бербейт. Мисалы мен айткандайчы, сен ошо кичинекей эле жанакы 20-30 миң сом алган айлык ошону колдоно албасаң, каяктагы 20-30 миллион болмок эле. Ошо 20-30 миңди эле колдонуп башташ керек да, жок дегенде. Эми мен мисал келтирип берейин да. Бир менин устазым Харвекер айтып бергенде бир жолу, ал айтты: "Мен кичинекей балам кичинекей кезинде" дейт, ал бир 3 жашында кезинде жайында кетип барсак дейт, тиги мороженое саткан тиги грузовик туруп калды дейт. Анан кийин албетте ал кичинекей бала тиги картинкалар илинип турат го, мындай морожененин картинкалары бүтүп келсең, кайсынысын тандасаң тандабасын деп. Ошол жака барып туруп, мороженое алып берейин деп келип туруп, мороженое сатып бердим дейт. Морожененин үстүндө бир шарик. Анан ал кичинекей 3 жашта бир шарик менен ошо мороженое карматтым дейт. Ал бактылуу дейт, мен бактылуу, экөөбүз кетип барсак дейт, тиги кичинекей баратып блоп түшүп калат дейт. Мороженосучу жерге түшүп калса, тиги бакырып баштайт. Баласычы Джерри бакырып атат дейт. Аны эмне кыласың сен? Эми балаң жакшы көрөсүң, албетте кайра макул элеба жүр. Барып туруп кайра алып берейин мороженое деп. Кайра келдик дейт. Келсек, тиги кичинекей тиги 3 шарик менен көрүп атпайбы дейт. Чоңун аны айтып атпайбы? Daddy, this one with the 3 scoop деп туруп дейт. 3 тиги шарик менен алып берчи дейт. Анан мен суром дейт. Ошо мен ушу кичикей балам бир шарикти колдоно албан, кармай албай аткан кичинекей бала. Мен ушу кол тойгон 3 шарикти алып беремби дейт мороженое? Албетте жок. Анткени ал колдоно албайт, ал даяр эмес. Ал ошо бирөөнү менен үйрөнүп алсын, а бул деген бирөөнү даже колдоно албай, араң кармай албай түшүрүп атат жерге. Каякта 3 алып берме. Ошондой биздин да адамдар Алла Таала кантип сага 1 миллион сом бермей эле, сен ушу 20 миң сом айлыгыңды дагы эле алар колдоно албаса. Ушу шарик жана мороженое элечи колдоно алган деген бул деген жеке каржыңды башкарыш керексиң. Кирешеңди канча санап, чыгышаңды карап, кирешең мисалы көп болуп чыгаша, мисалы кирешең аз болсо, чыгашаң көп болсо, адам киши ар дайым минуста жүрө берет. Минус. Кредиттен башы чыкпайт, карыздан башы чыкпайт. Минус. Эгер сенин кирешең чоң болсо, бирок чыгашаң да чоң болсо, анда нолдо жүрө берет адам киши. Түшүнөбүрбү? Мисалы, кирешең аз, чыгашаң көп, минуста жүрө берет адам. Кирешеси көп, бирок чыгышасы да көп, анда минус нолдо жүрө берет. 0. А эгер плюс болсун десе, анда албетте кирешеңер да көп, бирок чыгышаңар азыраак болуш керек. Анда уже плюс болот. Дельта деп коет да, капитал чогулуп. Эми ошону түшүнүш керексиң. Анан ошо капиталды чогулган көбөйткөндү билиш керексиң да, көбөйтүш керек. Эгер аны да көбөйткөндү ага да билим керек. Ошентип ошонун баарын билсеңер, формула деп коет да, аны байлыктын формуласын билип, туура ой пикирди жүгүртүп, анан кийин дагы эмкиси бул туура адаттар. Эгер адам киши мен бай болгум келет, ийгиликтүү болгум келет, бирок өзү түшкө чейин уктайт, турган кезде турат, жаткан кезде жатат, же планын түзбөйт, кандай эртеңки күnkү планын, же ушул жуманын планын, же бир айлык жок дегенде бир жылдык планын түзбөсө, өзүнүн үстүнөн иштебесе, өнүккөнгө өскөнгө, анда албетте каякта ошонун баары. Анан эки эгиз кыздар деп коем мен, шылтоо менен жалкоолук. Шылтоо менен жалкоолук эгиз кыздар менен достошуп алышат. Ар дайым жасагым келет, келбейт. Анан сүйлөшкөн сөздөрү
жана чөйрөсүндө ал проблема, анан наалган, анан башка бирөөнү ушактаган, анан башка бирөөнүн проблемасын обсуждать. Эми ал кандай адам киши кандай пайдасы бар мен билбейм. А ийгиликтүү адамдар алар эмне жөнүндө сүйлөшөт? Кандай проект кылса болот, кандай бизнес ачсаң болот, ошо иштеп аткан жумушуңда кандай ийгиликке жетсең болот, кайсы китеп окуш керек, ошо кандай билим алсаң болот, кандай жакшы эмелерди сүйлөшкөн, жакшы пландарды, максаттарды, кыялдарды сүйлөшөт. Көрдүңөрбү, эрде турат. Эми ошон үчүн адам киши өзү чечиш керек да, кандай эмеге жеткиси келет, кайсы деңгээлге жеткиси келет, кандай ийгиликке, кандай жашоону кургусу келет. Анан жана аффирмациялар, ошолор чындыгында иштейби? Кандай иштейт алар? Эми аффирмация деген бул туура билдирүүлөр да, өзүңө мындай жазып аласың. Аффирмация деп коет, кээде декларация деп коет. Мисалы, мен баймын, мен ийгиликтүүмүн, мен жакшы көрөм өзүмдү, мен жашоом мындай өнүгүп атат, өсүп атат деген. Эми туура билдирүүлөр иштейби, иштебейби деген ал мындай да. Мисалы, биз арыктайбыз деген максат коебуз го баарыбыз, эми айымдар. Арыктагым келет. Анан кийин сен только гана спортко катышсаң, пайдасы тийби, тийбейби? Балким тиет, бирок бир аз. А сен спортко да катышып, тамакты эмне жеген тамакты да карап, массажга да барып, жөө да басып, эме кылсаң, анда албетте ал пайдасы тез тийип, тез максатыңа жетесиң, мисалы. А эгер сен жөн эле гана туура билдирүүлөрдү айтып жатам, диванда жатам да, бирок мен баймын, мен ийгиликтүүмүн, мен аффирмацияларды айтам, бирок эчтеке башка кылбасаң, албетте ал иштебейт. А эгер сен аракетиңди кылып атсаң да, анан туура билдирүүлөр эртең менен аффирмацияны да айтып атсаң да, анда албетте эме болот да, эме. Анда результат да болот да ошондо. Сиздин жана миллионго карай курсуңуз кыргызчасы, миллионго карай. Ошондо мындай сизде болжолдуу статистика бар да, ошо сизден окуган адамдардын канча болжол менен проценти мындай бир кандайдыр бир деңгээлге жетишкен да, ийгиликке жетишкен. Бул жакшы суроо. Биздин мисалы 100 адам катышса, ошо 100 адамдын жарымысынан көбүрөөк, бир 60% алар деген жок дегенде жашоолорун бир 60-70% өзгөртөт да кадимкидей. Алардын үй бүлөсүндө болгон мамилелер, иштеп аткан жумушунда алардын карьерасы башкача өсүп баштайт. Жасап аткан бизнесте да өнүгүү бүт кадимкидей өзгөрүп баштайт. Анткени адам ошо миллионго карай миссияда окуп атканда эң биринчиден анын мындай ой пикирлери алмашып баштайт да, эң биринчиден. Ал туура ойлонуп баштайт. Туура эртең менен таң атканда күнүн туура баштайт. Өзүнүн убактысын туура колдонуп баштайт. Жана байлык формулаларды үйрөнүп баштайт, жеке каржысын туура башкарат. Ошонун баары өзгөргөн үчүн адам кишинин да өмүрү да, тагдыры да өзгөрүп баштайт. А эгер билим жок болсо, аракет жок, туура эмес адаттар, эмне кылганды билишпейт, анда албетте адам киши тура берет экен да, бир жерде же артка кете берет. Асель, мен ойлойм биздин маегибиз аябай көрөрмандарга пайдалуу болду деп. Чоң рахмат сизге да бир жолу маегиңизге. Чоң рахмат Азизе. Чоң ийгиликтер силерге, көрөрмандарыбызга. Ошо мен күйгөн кыргыз элиме мен чоң үмүттөмүн. Буюрса, иншаллах, келечекте көп аябай ийгиликтүү адамдар чыгып, башкаларга да жардам бергендей.